Ман таң угулуп көрүнүп жатсам плюс басабыз. Мен Алабукадамын. Кече келдик. Плюстарды көрүп атам. Алия, Айка, Гүлнара, Сабина, Мадина, Камила, Эжамал, Гүлайым, Асель, Махаббат. Дагы ким бар? Кандай салып турдуңуздар? Бүгүн сонун күн башталды. 1ден 10го чейин өзүбүздү настройкалайбыз. Маанайды оңго көтөрөбүз, ден соолугубузду оңго көтөрөбүз, энергиябызды оңго көтөрөбүз. Салтанат, Гүлнур, Альбина 10 дейт. Ким кайсыл тапшырмаларды аткарып бүттү же баштады? Кээ бир кыздар аябай активный болушат, 1-2 күн ичинде эле бүтүп коюшат. Бүгүн 3-чү күн уже сабагыбыздын болуп жатканда. Маандай кандай болуп атат? Өзгөрүү барбы? Уже ой контроль жасап жатасыңарбы? Тапшырма аябай көп болгон. Особенно ой контроль. Оюңузду контролдошуңуз керек болот. Ой, Алла. Мен аракет жасап жатам. Ой контроль дайыма. Малатсы. Китеп окуп атасыңар да? Кече такыр негатив ой болгон жок дейт. Супер. Биз бүгүн кыялдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыялдарды максатка айландырабыз. Кыял деген эмне? Кыял менен максаттын айырмасы кандай? Баарыбыз эле кыялданганбыз кичинебизде. Толтура кыялдарыбыз болгон. Кыялданганда жөн эле учуп кыялданып бересиң да, мындай элестетип, ушул болсо деп жыргап, эмоциялар сонун болот. Бирок максат бул такыр башка нерсе. Кыялданганда биз ошол болушуна ишеним азыраак болот, ошол кыялдарыбыздын орундалышына. Себеби дегенде кыял орундалбайт, максат орундалат. Кыял бул жөн эле мындай каалоо да. Жөн эле каалаганда адам ушул каалоосуна андай деле кээ бирде жетип калышы мүмкүн, бирок эгер 100% сиз максатка же болбосо кыялга жетем дей турган болсоңуз, кыялды максатка айландырыш керек. Айырмасы эмнеде? Мисалы, мен машинаны кыялдансам, жөн эле бир жок эле бир башынан элестетип айдап жүргөнүмдү элестетсем, бул жөн эле кыял. А эгер мен Lexus RX 350 белый 2021 жыл август айына алам десем, бул максат. Максат бул убакыт менен чектелет. Конкретизация болот. Конкретизация деген точно өлчөнөт. Бүгүн биз кыялдарыбызды ойготобуз. Себеби дегенде кыялдар уктап калган көпчүлүк адамдардын. Мен 30 жашымда менин кыялдарым уктап калган. 3 жыл мурун такыр кыялдана албай калгам. Себеби дегенде ишеним жок болуп калган. Ошо кыялдар уктап калгандар болсо плюс баспасаңар болот. Кантип байкайсыз уктап калган. Бир нерсени каалап атканда уже ичибизде 2 адам бар да, кичинекей жана чоң. Кичинекей адамыңыз болбойт баары бир. Аны каяктагы нерселерди ойлонбойчу. Кичине асмандан түшчү, реальныйраак бол, сен реальный жашоодо жашайсың. Болушу мүмкүн эмес. Көп жок нерселерди элестетпе, болбойт деп мындай даже кыялданта койбойт да ичибиздеги, мындайча айтканда, кичинекей адамыбыз. Бизде кичине жана чоң адам болот. Кичине адам дайыма бизди ишендирбейт, артка тартат, уялтат, кармайт, коркот. А чоң адам чоң нерсени каалай берет, чоң нерселерди элестетет, чоң максаттарды коет, бирок кичинекей адам ошол чоң адамды басынтып коет. Анан мен эсимде 30 жашымда бир видео жөнөтөт, мага наставнигим, тааныйсыңар, ал Нурия Ахметова, Oriflame компаниясынын
президенти, и ал историясы, аябай сонун историясы бар. И ошол историяны жиберишет мага. Мен көргөндө жанагы историяны ушунчалык мындай мотивация алам да. Үйдө отурганда мага хозяйка ошол жаңы Oriflame'ди баштаганда мынтип айтат да: мен да чоң акчаларды табам, мен да саякаттарга чыгам. Керек болсо менин балам география сабагынан эмес, жер жүзүп, самолет менен саякаттап жүрүп үйрөнөт географияны. Керек болсо мен күйөөмө завтракты башка мамлекеттен, обедти кийинки башка мамлекеттен, ужинду башка мамлекеттен ушунчалык саякаттайм, мен сонун жашоону курам, мен баарын колуман келет деп ушинтип айтат да. Жанагы сөздөр мага мотивация болот. Анан мен үйдө отурам, аябай семизмин хрущевка үйдө жашайм, акча жок, и күзгүнүн астында туруп алып аябай мотивация болом да. Жанагы тапсам жөнөтүп коем. Жанагы видеодон кийин мен дагы аябай мотивация алам да, күзгүнүн астында туруп алып айтам: мен да чоң айлыктарга чыгам, мен да дүйнө кезем, саякаттарга чыгам деп жанагы сөздөрүн кайталап атам да. Кайталап күзгүнүн астында туруп алып айтып атам. Бир мезгилде ичимдеги кичинекей Самара ойгонду дагы. Эй, бар идишиңи жуучу, эмне болуп атасың, асмандан түш. Ал кыйын, ага жетиш кыйын, ал Нурия Ахметова тышто. Сен кара, Нурияны кара. Сен колуңан эч нерсе келбейт. Сен анын жарымын даже жасай албайсың. Бар идишиңи жуу деп ичимдеги адам ошентип айтты да. Анан мен отуруп ыйлап баштадым. Себеби дегенде мен даже максат эмес, кыялдан албай калыпмын. Ушунчалык өзүмө ишенбей калгам. Ушунчалык коркуп калгам, мындайча айтканда, жашоого сынып калгам, тиричиликке сынып калгам, ишенбей калгам. Главное, ишенбей, үмүтсүздүккө кабылгам. Эгер ошондойлор болсо, азыр ушул жерде плюс басып койсоңор болот. Себеби дегенде мен ошондой абалда болчумун 3 жыл мурун, 3,5 жыл мурун. Анан ыйлап калдым, аябай ыйлап, даже кыялдана албай, ошол нерселерди мындай айта албай калганыма, айтып алып өзүм коркконума, өзүм ишенбей калганыма мен ызаланып ыйладым. Эмне үчүн уктап калат кыялдар, эмне үчүн адам өзүнө ишенбей калат? Себеби дегенде биз көп жолу максаттарды койгонбуз. Бул жерде аябай көбүңүздөр максат койгонсуз. Жетейин деп калганда максатка аракет кылганбыз, өтө чуркаганбыз, ошол максаттарыбызга чуркап, анан жетпей калганда эмне болот? Жүрөгүң ооруйт. Албетте жүрөгүң бир нерсени катуу каалайсың, болбой калганда жүрөгүң ооруйт. Андай нерсе менде өтө көп болгон. Мектеп убагында болгон, кийин университет убагында болду, кийин уже чоңойгондо болду. Көп нерселерди мындай жетейин дейсиң, до конца барбай калып, түрдүү бир шылтоолор менен жетпей калабыз дагы. Эмне болот? Жүрөк ооруйт. И бул жерде жүрөк ооруганда бир жүрөк ооруйт, 2 жүрөк ооруйт, 3 жүрөк ооруйт, 4 жүрөк ооруйт. Анан жүрөк дагы айтат да: мен башка оорушту каалабайм, мындан кийин максат койбо, мындай нерсени каалаба, менин жүрөгүмдү оорутпа, андан көрө тынч, Кудайым эмнени берген болсо, кандай жашоо болсо, плыви по течению деп коет орустар. Плыви по течению, мындай аракет кылыштын кереги жок. По-любому сен эч нерсеге жетпейсиң. Менин жүрөгүмдү оорутпа башка деген сезимдер келе баштайт. И биз кыялданбай калабыз, максат койбой калабыз. Мындайча айтканда, эртең менен турабыз, эмне тамак жасаш керек, эмне оокат кылыш керек. Болду, ошол менен эле тиричилик. Эртең эмне кыласың десе, билбейм, план деле жок дейбиз. Эртеңки күнүбүздү кичине билебиз, анан кийинки күнүбүздү элестете албайбыз. Кудайдын айтканы болот деп жашап калабыз. Бир жаңы максат, жаңы план коюш жок. Себеби жанагы подсознание тууралуу дагы кеңири түшүндүрүп берем. Подсознаниеда эмне калган? Боль, связка калган. Мем деп коет, паттерн деп коет, түрдүү сөздөр бар. Просто эсте калуучу нерсе, якорь, якорение. Мисалы, мындай болгонбу, сизде бир музыка уксаңыз, ошол моментке кайтып каласыз. Мисалы, илгерки күнүңүздөн бир музыка болуп калса, ошол күнүңүз сразу эсиңизге келет. Прям жытынан бери келет. Бул кыял, максат дагы ошондой да. Максат койгондо, кыял койгондо, бирдекени элестеткенде, ошол мурдагы жетпей калганыңызды эстете берет подсознание. И помнишь, мында жетпей калгансың, онун жасаганда кылбай калгансың. Колуңан келбейт сенин, аракет кылба, мен дагы жүрөгүм оорутасың дейт. Ошентип биз кыялдан албай калабыз. Ошентип биздин кыялдар уктайт, биз коркуп калабыз. Главное, коркуу бул жерде жетпейм деген ишеним. По-любому болбойт, колуман келбейт. Алар эми максатка жеткендерди көрсөң эми алар кыйын да деп биз өзгө ушинтип айтабыз. Ошондуктан бүгүн биз ошол чувствону, ошол сезимди кайра башынан ойготушубуз керек. Эң главный. Себеби дегенде
азыр элдерден сурасаң эмне каалайсың, кандай максатың бар, азыр астыңда алтын балык турат, каалаган максатыңды орундатам деп айтат десе, машина, үй деп айтат, болду. Көпчүлүк учурда эми бир 90% адам машина каалайм, үй каалайм, болду, ошол менен бүтөт. Даже эмнени айтышты деле мени кыялданышты деле билбей калган. Ошондуктан бүгүн кыялдарыбызды ойготобуз, кайра кыялданышты үйрөнөбүз, жүрөгүбүз менен ишенип, үмүт менен, себеби дегенде бул болгону жалган иллюзиялар болбойт, колуңан келбейт деген ички коркууларыбыз бул болгону иллюзия, жок нерсе. Себеби дегенде мен ошол иллюзияларды жеңдим. 3,5 жыл мурун ушундай сабактарга катыша баштадым, Асель Сыдыкова катыштым. Ана мен түшүндүм, что подсознание бул жөн эле сүйлөнө берет, аны жеңсе болот, аны укпаш керек, себеби дегенде ал жалганчы кантип эле орундалбайт, орундалат, еще как орундалат. Анан эле февралда саякаттар башталды, Таиланддан башталды, кийин Сингапур, кийин Дубай, Египет, Италия, дагы каяктарга бардым, Сочи, Турция, Малайзия, Сингапур, ошентип түрдүү жактарга саякаттарга чыга баштадым, чоң айлыктарга чыктым. Вот баягы айткан сөзүмдү далилдедим. Ошол мезгилде койчу сен колуңан келбейт деген кичинекей Самара бул жалганчы, өзүнө ишенбеген, аны просто надо убить, жок кылыш керек. Ал үчүн эмне кылабыз, өзүбүз чоң Самарага, чоң адамыңызда, ичиңизде чоң насихат бар, чоң Мадина бар, ичиңизде мындай башкача жашагысы келген адам бар да, ошону багабыз, ошону чоңойтобуз. Биз жанагы кичинекейибизди чоңойтуп алганбыз да, ошонун айтканын жасай берсек, мисалы кичинекей кой укта, сен колуңан келбейт, бул болбогон эле сабак, ушу сабакты көрсөң эле өзгөрүп кетсе, элдин баары байып өзгөрүп кетпей беле деп алдайт ал. Ушунчалык алдамчы, аны укпаш керек. Сиз аны уккан сайын ал чоңое берет. Аны кичинертиш керек, аны укпаган сайын, чоңду уккан сайын ал ичиңиздеги чоңое берет, кичинекей кичинерип кете берет, бир күнү жок болуп, башына бир чапканга чейин сиздин кудуретиңиз жетип калат. Кичинекейиңиз сүйлөгөндө эле башына бир чаап жабыңызго болот, колуман келет дешиңиз керек. Барып жана кичинекейиңиз уже үнү чыкпай деле калат. Кыйкырса дагы сизге угулбай, настолько кичинекей болуп калат, что кыйкырып атса дагы сиз кичине Самарам билбейм каякта жүрөт, кээде чыгып калат, акырын сүйлөйт. Кыйкырып сүйлөсө керек, бирок настолько кичинекей, кыйкырса может кичине угулушу мүмкүн. Дагы деле бар да, кээде коркосуң, кээде ойлоносуң. Бирок ошол мезгилде мен азыр кичине Самара сүйлөп атат, мен азыр чоң Самараны чоңойтушум керек. Ошондуктан ичиңиздеги чоң Алинка, чоң Салма, чоң Урматбү бар. Ошол чоң кундузду ойготобуз, ошону угабыз. Анын ишеничи чоң сизге болгон. Ал сизге ишенет, колуңан келет деп айтат. Попробуем. Ушул өзгөртсө мен да өзгөрөм да деп, ал позитивный да, мындайча айтканда, ошону угабыз. Аны чоңойтуш үчүн көбүрөөк ушундай сабактарга катышабыз. Мотивационный видеолорду көрөбүз, китептерди окуйбуз. Аны чоңойтуш үчүн ишеним беребиз, көбүрөөк ишеним. Кудайга сыйынабыз, намазыбызды окуйбуз, кыймыл аракет жасайбыз, действие жасайбыз, дисциплинага түшөбүз. Жанагы чоңубуз чоңоюп кете берет, бизди алдыга түртөт. Ошондуктан ар бирибиз бул жерде өзгөрсөк болот, болгону жанагы чоңубузду чоңойтобуз. Эми азыр блокнот ручкаңызды алып, келиңиздер, биз кыялданышты баштайлы. Бүгүн максат жазбайбыз, жөн эле кыял, эмнени каалайбыз, каалоолорубузду ойготобуз. Мен 2018-жылы бул сабакка где-то февраль айында катыштым. Сингапурдан келгенде мен тренингге аябай ооруп калган мезгилим. Бир тренинг келип калат, онлайн тренинг. Фамилиясын унутуп калгам, Алмагүл аты. Ошонун смарт цели деген сабагына катышып калдым. Ага чейин бир дагы мен максат жазган эмес экенмин. Элестетсеңер, өмүрүмдө 30 жашка чыгып, бир кагаз ручкамды алып, блокнотко бир максат жазган эмес экенмин. Ошол сабактан жазышты үйрөндүк. Максатты жазышты, кыялдар жазышты деле билбейт экенмин. Эмнени каалайсың десе, эмнени каалаганымды деле билбейм. Эң кызык жери, биз эмнени каалаганыбызды өзү деле билбейбиз. Максимум машина үйдөн, может саякат бир мамлекетте айтышыбыз мүмкүн, Франция там. Болду ошону менен. Билбейм, мен ошончолук деңгээлде кыялдана албай, максат кое албай калган болчумун. Силерди билбейм, может анчалык деңгээлде эмес болсоңор куттуктайм, бирок мен ушунчалык мындай нал жерим, аң сезимим коркуп калганда бир нерсени каалагандан. Бүгүн биз үйрөнөбүз. Категория менен жазганда кадимкидей ойгонот. Категория менен жазабыз.
себеби общий караганда эстеп бирдекени каалаганыңызды эстешиңиз кыйын. Биринчи категорияны жазыңыз. Биринчи категория бул келиңиз ден соолугуңуздан баштайбыз. Ден соолугуңуз үчүн эмнени каалайсыз? Ден соолугуңуз үчүн эмнени каалайсыз? Кайсыл жериңизди ремонт кылыш керек, кайсыл жериңизди оңдош керек? Может, арыкташыңыз керектир, зренияңызды коррекция кылышыңыз керектир, ички органдарыңызды лечение кылыш керектир, может, массаж каалайптырсыз, может, бир жерге барып санаторияга эс алып келишиңиз керектир. Ден соолугуңуз үчүн эмне каалайсыз? Бул жерге жазбаңыз чатка, блокнотуңузга жазыңыз. Анан ручкаңыздын сыясы эле кетет. Коркпоңуз. Азыр фантазияңызды максималдуу жандырыңыз, себеби дегенде сизден эч нерсе кетпейт. Сизден болгону ручканын сыясы кетет, болду, и убакыт. Жазып кое бериңиздер, себеби дегенде 99% менин максаттарым, ошол жылы жазган максаттарым орундалды да. Аябай таң калыштуу, жазган нерсенин баардыгы орундалат. Максатка жетүүдө 7 фактор деп мен өзүмдүн система түзгөм. Максатка жетүүчү биринчи максат тандалыш керек, максат айтылыш керек, максат жазылыш керек. Мына 3-чү факторго келдик. 3-чү фактор бул максат жазылыш керек, сөзсүз түрдө. Мен билбейм кандай тартылуу күчү бар, бирок жазганда максаттар тезирээк орундалат, чем жазбагандан көрө. Азыр сиз максат жазбай атасыз, болгону кыялданышты үйрөнүп атабыз. Жөн эле кайсыл жылы, кайсыл айда, кайсыл клиникадан жазыштын кереги жок, жөн эле эртең уже ошолорду максатка айландырып жазабыз. Бүгүн аларды жазып атканда сиз, мисалы, кайсыл жылы, кайсыл айда жазып атканда эмне үчүн азыр жазбай атабыз? Себеби дегенде аны жазганда жүрөгүңүз баягы подсознание дагы ойгонуп кетиши мүмкүн. Сен азыр акчаң жок, азыр сен зорго светиңе газыңа жок, кайсыл клиника, кайсыл массаж, эмнени айтып атасың деп биздин дагы коркутуп, дагы мындай жымат этип оюңузду бөлүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан жөн эле каалоолор жазыңыз. Акчасын жазбаңыз, датасын жазбаңыз, конкретизация болбосун, болгону жөн эле каалоо. Эмнени каалайсыз? Ден соолукта болуш үчүн эмне болуш керек сиздин? Ушун 100% менин ден соолугум чын болуш үчүн эмне болуш керек деп туруп, биринчи категория. Ар бир категория боюнча минимум 10 нерсе жазышыңыз керек. Себеби дегенде минимум, андан көп жазсаңыз андан жакшы. Минимум 1-2 нерсе жазып кутулбаңыз, себеби дегенде булардын баары орундалат. Жазып кое бериңиз. Чистка лицаны жазыңыз, косметолог, ал да ден соолукка кирет. Мен көзүм -3, -2 болуп кеткен, аябай очки тагып калгам, аябай көрбөйм алыстан. Алыстан келип аткан адамды күлүп келип аткан эле тишин эле көрөм, тааныбайм. Анан коррекция, лазерная коррекция деп жазып эле койгом. Ошол жылы эле апрель айында барып лазерная коррекция жасатып келгем Андижанга барып. Ден соолугуңузга эмне керек? Массаж деп жазгам. Грыжам бар болчу, грыжам лечение кылам, массаж кылам, массаж жасатам, дагы эмнелер жазгам? Көп нерселер жазгам. Арыктайм деп жазгам. Канча килограммга арыктайм дегендер жазбай эле коюңуз. Арыктай албайсың, сен колуңан келбейт деп дагы баягы ички кичинекейиңиз ойгонуп, дагы сизге мешать этиши мүмкүн. Жөн эле үстүртөн жазып бериңиз. Кийинкиси бул үй бүлөңүз үчүн эмне каалайсыз? Биз мурунку сабактарда прям бөлүштүрөт болчук. Үй бүлөң дегенде ата энем үчүн, бул жерде да бөлүштүрүп койсоңуз болот. Ата энеңиз үчүн ичине эмне каалайсыз? Күйөөңүз үчүн эмне каалайсыз? Аябай суук, ооба кар, азыр мына комната суук болуп, мен силерди жандырып атам. Кар экен бул жакта, түнү кар жаат.
Мисалы ата энеңиз үчүн эмнени каалайсыз? Может, саякатка алып чыгышты каалайдырсыз. Может, ата энеңизди Меккеге жөнөткүңүз келеттир. Ата энеңиз үчүн эмнени каалайсыз? Может, үйүн алмаштырып беришти каалайдырсыз, үйүн салып беришти каалайдырсыз. Может, машина алып беришти каалайдырсыз. Атаңызга, апаңызга эмне каалайсыз? Мен атама машина алып беришти каалайт элем. Mercedes Gelandenwagen мечтать этет болчу. Анан 60 жылдыгыңызга алып беребиз, 60 жылдыгыңызга алып беребиз деп жүрүп, 57-ге чыгып өтүп кетти. Неге ошонун 60 жылдыгын күтүп жүрө бердим экен деп мен азыр арманым калып калды. Ата энеси өтүп кеткендер кайната кайненеңиз болушу мүмкүн. Кайната кайненеңиз жазыңыз. Экинчи ата эне бул кайната кайненеңиз. Өкүл ата өкүл апаңыз бардыр. Жок да деп отура бербестен эмне жазам дейт. Мен билбесем эмнени жазасыңар, Дамира. Эмнени каалаганыңарды мен каяктан билем, сиз өзүңүз билбей атсаңыз. Экинчисине не записпи дейт. Запись болгондо сиз мынтип чатка жаза албайт элеңиз. Мен азыр 18 000 төлөп дагы бир сабакка катышып атам. 4 жыл, 5 жыл мурунку записти көрүп эле атам. Бул жерде записпи, түз эфирби деп сынап, убактыңарды кетирбей максимально билим алганга аракет кылыңыздар. Записпи, түз эфирби деп, какая разница? Азыр запись болгондо чатка жизнь жаза албайт элеңер. Записте эч кандай чатка жазылбайт. Түз эфир бул. Ала букада мен 2021 жыл 11 март күнү түз эфирден чыгып атам. Өтүп кеткен болсо, Куран окутам деп жазыңыз. Может, аш бергиңиз келеттир. Бакуля Исакова, кайната кайненеңиз бардыр, өкүл ата өкүл апаңыз бардыр. Мынол жериңизди мындай баспаңыз. Жок да дебей, бул жерде үй бүлө дегенде үй бүлөдөн башка, ата энеңизден башка күйөөңүз бар, бала чакаңыз бар. Бул жерге негатив жазбай эле, өтүп кеткенде эмнени жазам дебестен, күйөөңүзгө эмнени каалайсыз, бала чакаңызга эмнени каалайсыз. Бул жерде үй бүлө дегенде үй бүлөңүздүн ичинде кимдер болсо ошолорго каалооңузду жазасыз. Может, балаңызды частный мектептерге окуткуңуз келеттир. Может, будущем Гарвард, Оксфорддордо окуткуңуз келеттир. Может, бокска бериңиз келеттир, гимнастикага бериңиз келеттир, кийимдерин полностью алмаштырып бериңиз келеттир, может, Диснейлендке апарыңыз келеттир. Давайте каалооңузду ойготуңуз. Бул жерде азыр жазып сиз жолтоо болуп атасыз бардыгына. Жазган болсоңуз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз. Ар бир адам бул жерде өзүнүн үстүнөн иштейт. Ар бир адам эч кимге сиздин каалооңуздун кызыгы жок, чынын айтсам. Бири-бириңерге мешать этпеңиздер. Поработайте, убакыт аз. 23 мүнөт өтүп кетти, медитация кылышыбыз керек еще. А биз эми экинчи категорияга келдик. Силер жазып атып эле убактыңарды кетирип коюп атасыңар башка эле жака. Бат-баттан жазабыз, кийинки категорияга өтүшүбүз керек. Биз мурунку сабактарда ушуну бөлөт элек. Балдарыма отдельно деп туруп, азыр бир эле категория кылып койдум, үй бүлөм. Может, күйөөңүзгө жазыңыз. Может, күйөөңүзгө iPhone 12 алып бериңиз келеттир, машина алып бериңиз келеттир. Күйөөңүз менен бир жака барыңыз келеттир, романтичный ужин каалайдырсыз. Может, көлгө рейс алып келгиңиз келеттир күйөөңүз менен. Именно күйөөңүзгө эмне каалайсыз? Балаңызга эмне каалайсыз, атаңызга, апаңызга. Үй бүлө дегенде бул жерде үй бүлө. Ата энеси өтүп кеткендер кайната кайненеңиз жазыңыз. Жазып бүткөн болсоңуздар, кийинкиге өтөйлү. Кийинкиси бул менин чоң
сатып алууларым. Орусчасы мои большие покупки. Мурун жазгандар болсо кошумчалап жазып кетсеңер болот. Мурунку интенсивде да биз ар интенсивде жазабыз да. Мои большие покупки. Кандай чоң нерселерди сатып алгыңыз келет? Ноутбук, телефон, үй, машина, шуба, бриллиант, алтын, жер. Чоң покупкалар. Кайсыл акчаңа сатып аласың, каяктагы акча деген идея келе турган болсо, аны жап өзүңө деп туруп жаза бериңиз. Себеби дегенде сизден ручканын сыясы гана кетет. Эмнени сатып алгыңыз келет бул жерде каалооңузду жазыңыз. Эмнени сатып алгыңыз келет? Мои большие покупки. Кийинкиси, үйүңүздүн ичине эмнелерди алышыңыз керек? Бул жерде көпчүлүк аялдар, эркектер деле алгысы келет. Үйүңүздүн ичине. Мен ошол мезгилде жазып атканда үйүңүздү мындай карап көрүңүз. Эмне керек? Может, ремонт керектир, может, занавескаңызды алмаштыргыңыз керектир, может, үйүңүздүн полностью килемдерин алмаштыргыңыз келеттир. Мен ошондой килемимди жазгам, килем деп жазгам. Февралда жазган болсом, мартта, 8-мартта атам мага звонок кылып атат. Килем тандашып кой, килем жака кел деди. Барсам, танда дейт. Ана мен ойлоптум, үйлөрүнө тандап атат деп. Анан жакшы килем тандап атабыз деди. Анан болуптур деп бир килемди тандадым. Тандасам, үйгө жөнөттү, Айбекти барып өлчөп кел деп. Мен үйүмө жөнөтүп атат. Мага алып атасыңарбы десем, көрсө чоң атам акча таштап кетип, акча берген экен эле биздин тоюбузда. $100 анын мезгилде чоң акча килем алып берип кой деп. Андан кийин чоң атам өтүп кетти. Анан ошол мезгилде чоң атам атамын түшүнө кирет экен. Сен сага акча берген элем го, кызыңма килем алып бер деп. Кана алып берген жоксуң го деп элестетсеңер, мен максатты жазгандан кийин, килем деп жазгандан кийин чоң атам атамын түшүнө кирип атат. Оно кызга килем алып берип кой деп. Анан мен ошондой түш көрдүм, ошо кошумчалап мына килемди сага алып берип коеюн деп, аманаттан алып берип коеюн деп чечтим деп. Эмне үчүн ошол моментте болуп атат? Себеби менде желание пайда болду, каалоо пайда болду, сила притяжения. Мен жанагы килемди өзүмө тарта баштадым. Ошол мезгилде менде акча жок эле, бирок килем келди, көрдүңөрбү? Бул көпчүлүк максаттарыңыз сиздин акчаңыз кетет. Кээ бирде белек болуп келип калат. Кээ бирде жеңип аласыз, утуп аласыз. Кыскасы, могу максаттарыңыз, могу жазгандарыңыз баары кыялдарыңыз орундалат. Жерде кайсыл акчама деп ойлонбоңуз, жөн эле жаза бериңиз. Ручкаңыздын сыясы кетет, көбүрөөк жазыңыз. Блендер, мультиварка, мантык карыска, мен көрүнгөн нерселерди, эстеген нерселерди барып жазып бергем. Бардыгы алынды. Соковыжималкадан башкасы. Көп нерселерди жазгам, идиштерди жазгам, чачык, плед, бир нерселерди эле жазып бергем, бирок ошолордун бардыгын алдым да. Мебелдерди алмаштырам дегем, мебелдерди алмаштырдым. Занавескаларды алмаштырам деген. Үйүңүздү кандай эмне алгыңыз келет? Именно үйгө, покупка для дома. Үйүңүзгө эмнелерди алгыңыз келет? Телевизор, может, стиральная машина, холодильник. Бул 4-үнчү сооа. Биринчиси ден соолук болду, экинчиси үй бүлө, үчүнчүсү чоң сатып алуулар, 4-үнчүсү үйгө керектелүүчүлөр. Именно үйдүн ичине.
кийинкиси жазып бүткөн болсоңор, кийинкиси азыр эле кайталап кеттим го. Биринчисинде ден соолукка жаздык, экинчисинде үй бүлөгө жаздык, үчүнчүсүндө чоң сатым ай большие покупки дегенге жаздык. Төртүнчү мына үйгө керектелүүчүлөр элдер жазып бүттү уже, сиз дагы с сих пор каерде жүрөм деп жүрөсүз. Кийинкисине өтөбүз. Жетишсеңер жетиштиңер, жетишпесеңер бул сабак 48 саат сакталат, кайра башынан көрүп аласыңар. Бешинчиси, менин саякаттарым, кайсыл мамлекеттерге саякатка чыккыңыз келет. Көбүрөөк жазганга аракет кылыңыз. Италия, Франция, Америка, Сингапур, Таиланд, Дубай, Египет, Кипр, Шри-Ланка дагы элдер бар. Испания, Бразилия, Мексика. Дагы каяктарга баргыңыз келет. Турция. Мен Малайзияга баргым келет эле. Ошол Малайзияда Куала-Лумпур деген шаарында Twins деген эки окшош башня бар. И көпчүлүк звездалар, көпчүлүк блогерлер ошол Twins Tower'дын астында сүрөткө түшүшөт. Ошол менин мечтам болчу. Ошол Twins Tower'дын ортосуна туруп алып сүрөткө түшүү. Ошону жазгам. Мен Куала-Лумпурга барып Twins Tower'дын ортосуна туруп сүрөткө түшөм деп. Ал максатым ошо 2018 жазган болсом, 2019 уже орундалды. Twins Tower'дын астында туруп алып сүрөткө түшкөм. Саякаттарды көбүрөөк жазабыз. Италия деп жазган келем. Кийинки жыл эле биздин компания Италияга бекер саякат берди. 2 адамга. Мен апам алып Италияга бардым. Ошол менен эле мен жазып атканда биздин компания кайсыл мамлекетке алып барышын эле просто Италия деп жазып койгом. Египет деп жазгам, ага деле бардык. Дубай деп жазгам. Таиланд деп жазгам. Сингапур деп жазгам. Турция деп жазгам. Жазгандардын баарын эле Парижге бар элекмин, Америкага бар элекмин. Кийинкиси менин жаңы өнөрлөрүм. Кандай жаңы нерселерди үйрөнгүңүз келет? Может, машина айдашты үйрөнгүңүз келет, может, өзүңүздү профессионально боешту үйрөнгүңүз келет, может, торт жасашты үйрөнгүңүз келет, может, компьютерди жакшы үйрөнгүңүз келет, может, Инстаграмды жакшы үйрөнгүңүз келет. Жаңы өнөр, кандай жаңы өнөрлөрдү үйрөнгүңүз келет? Мен ошондо машинаны жазгам, боенушту жазгам, даже тортту жазгам. Тортту жакында эле үйрөнүп баштадым. Азыр сиңдим торт жасайт. Үйгө келип меренговый рулет жасадык биринчи жолу. Может, комуз чертишти үйрөнгүңүз келеттир, пианино, гитара. Эмнени максат кыялданчу элеңиз кичинеңизде жазыңыз. Может, шахмат ойношту үйрөнгүңүз келеттир. Жазып бериңиз, ручкаңыздын сыясы эле кетет болгону сизден. Кийин таң калып каласыз, кантип бунун баары орундалып кетти деп. Менин жаңы өнөрлөрүм. Может, токушту үйрөнгүңүз келеттир. Может, сүрөт тартууну үйрөнгүңүз келеттир. Кол сайын үйрөнгүңүз келеттир, мисалы мен.
азыр Венага укол сайыштыргым келет. Жан башка сай алам, Венага сай албайм. Кээде ушунчалык керек болуп калат. Медсестра таппай калабыз, бирок мындай курстар бар экен. Барып үйрөнсө болот экен. Особенно баягы ковид болуп ооруганыбызда Венага медсестра чакырабыз. Медсестра убагында келет, убагында келбей калат. Аны күтөбүз ушунчалык. Мен аз билгенде деп ушунчалык ызаланып кеттим. Албетте көп нерсени билсек, өзүбүзгө эле жакшы жашоодо жашап кетиш. Кийинкиси менин тренингтерим. Лыжа тепким келет. Может, лыжа тепкиңиз келеттир. Может, сүзүүнү үйрөнгүңүз келеттир. Менин тренингтерим. Кайсыл тренерлерге сабактарына катышкыңыз келет? Асель Сыдыкова, Радислав Гандапас, Сергей Азимов, Тони Робинс, Ник Вуйчич, Джон Кеха, Джо Диспенза, Хар Векер. Кимдерди билесиз? Максим Темченко. Мисалы мурунку интенсивде көбү випке окугум келет деп жазышкан экен эле. Азыр көпчүлүгү ошо випте окуп жатышат. Роберт Кийосакиге окугум келет, мисалы Ник Вуйчич деп жазган. VIP дейт 30.000 дейт. Мен да жазгам орундалды дейт. Супер, супер. Орундалат, сөзсүз түрдө орундалат. Тренингтерди жазып бүттүңүздөрбү? Кийинкиси менин орусчасы мындай да, мои сумасшедшие цели. Менин кызыктай максаттарым десеңиз болот, или мен ишенбеген максаттар десеңиз болот. Такыр ишенбеген максаттар, мисалы, билбейм, Дубайдан үй алуу, мечит салуу, чоң мечит салуу дейм, дүйнөлүк деңгээлде, масштабта. Марска барып келүү, мисалы да. Мои сумасшедшие цели. Мен Дженнифер Лопес менен обед кылам деп жазып койгом. Вот прям ишенбейсиз, мои нереальные цели деп жазсаңыз болот, мои сумасшедшие цели. Прям айтып алып өзүңүз күлө турган максат, бирок каалайсыз. Ушунчалык чоң, өзүңүз ишенбей турган, ушунчалык чоң, нереальный. Муктар Гусейнгажиев деген бар. Түрмөгө отуруп калат 19 жашында. И ошондо отуруп алып максат жазат экен да. Вандам менен обед кылам деп максат жазат экен. Элестетсеңер, түрмөдө отурат өзү. Анан мен книга рекордов Гиннесага кирем деп жазат экен. Книга рекордов Гиннесага. И я буду человеком планеты деп жазат экен. Элестетсеңер, настолько
сумасшедший целдер жазат. Мен Ван Дам, жанагы Мадонналар менен жүрөм. Мадонна мезгилдер аса аябай популярный экен эле да, Мадонна ырчы бар го. Ошол Мадонналар менен жүрөм. Дагы ким ошол мезгилде популярный? Памела Андерсондар менен жүрөм. Ошолор менен обед кылам, ошолор менен жүрөм, ошолордун окружениясында болом деп жазат экен. Я буду жить дейт экен. Эми ал Россияда болуп аткан иш. В центре Москвы, на берегу, ал жерде бир Москва река, на берегу Москвы реки, с видом на площадь Белый домдун жанында жашайм деп жазат экен да. Элестетсеңер, Москванын центринде жашайм деп элестеп түрмөдө отуруп алып. Ушундай максаттар жазат экен. Анан досу окуп алып күлөт экен. Эмне жиндеп атасың? Ты же в тюрьме сидишь деп элестетсеңер. Ты же в тюрьме сидишь. Какая Мадонна, жиндеп калыпсың. Книга рекордов Гиннесага кириш үчүн сен кандай адам болушуң керек деп. Ал тренировка кыла баштайт, ошол түрмөдө отуруп алып. Тренировка кыла баштагандан кийин ал жактан чыгып Москвага келет. Москвага келип, ар жерге барып өзүнүн навыктарын көрсөтө баштайт. Ал ушунчалык гибкий болот да, буттарын бул жака асып алат. Мухтар Гусейнгаджиев деп ютубтан издесеңер чыгат. Барып бир циркка жумушка кирип калат, бир циркта иштеп жатса, аны Дюсалей деген цирк көрүп калат, французский цирк. Ошол Францияга алып кетишет буну. Францияда иштеп жүрүп, ал жерде Жан-Клод Ван Дам аны көрүп калат. Жан-Клод Ван Дам аны обедке чакырат, көрдүңөрбү? Ал 2 жылдан кийин болуп атат. Түрмөдөн чыккандан 2 жылдын ичинде уже Жан-Клод Ван Дам. Мадонна аны көрүп калып, личный тренерство алган экен. Мадонна плюс Памела Андерсон ошо жазган адамдары. Книга рекордов Гиннесага кирген человек-змея деп. Самый гибкий человек, мужчина в мире деп. Элестетсеңер, книга рекордов Гиннесага да кирген. В центре Москвы купил дом. Жанагы айтып аткан жеринен үйдү алып, ошол жерде жашайт. Кийин айтып берип атпайбы, кантип жетишти, анын өзүнүн целый системалары бар, аябай мотивация берген сонун киши. Видеолорун көрсөңөр болот. Мен ошондо дагы ишендим, жазган нерсенин баарын орундалышына. Просто жазып кой дейт да. Жазып кой, аракет кыл, ошого умтул дейт. Именно мен айткан знаменитостор менен чай иштем дейт. Көбүрөөк жазбапмын дейт да ошол маалда. Ушунчалык каалап, ушунчалык чын жүрөгү менен жаш балача болуп жазган болчумун дейт. Прям жаш балача, жаш бала кандай ишенет, ошончолук деңгээлде жазышыңыз керек. Акыркысы ошо менин акыркысы болду. Мурда 10 болчу, 10 категориясы дегенде ата-эне менен жаш баланы бөлүп койчу элек. Мухтар Гусейнгаджиев. Мухтар Гусейнгаджиев. Ал ошол максаттарына көбүнчө дисциплина менен жеттим дейт. Сила воли, дисциплина и настойчивость деген сөз бар. Өжөрлүк менен жеттим дейт. Биз бир нерсе жасап баштаганда окшобой калса эле сразу таштап койчу адатыбыз бар. Таштабаш керек дейт да, өжөр болуш керек, до конца барыш керек. Эми бул блокнотуңуздун башына Кудайга кат деп жазышты. Унутуп калыпмын, обычно биз Кудайга кат деп жазабыз. Бул баягы Дед Морозго жазышат го, 5 жашар, 6 жашар кыздар. Биз Кудайга кат жазабыз, себеби дегенде Кудайдын баарын окуп туруп, бизге максаттарыбызды сөзсүз түрдө берет. Эми сиздерге задание. Эртеңкиге ушулардын бардыгын бөлүштүрүшүңүз керек болот. Же болбосо даталарын коюп чыгышыңыз керек болот. Эртең сабакта бөлүштүрөбүз. Срочный, несрочный, долгосрочный кылып ана мастер план түзөбүз эртең. Ушул максаттар жөн эле кыялдар жазып койгондон эч кандай пайда жок. План түзүшүбүз керек. Кантип жетебиз, эмне кылабыз? Канткенде ушул максаттарыбыз орундалат. План түзөбүз эртең. Бүгүн азыр уже 44 мүнөт өтүп кетти. Мен ойлойм барыңыздар жетиштиңер, жазганга жетишпегендер болсо бул сабакты башынан көрүп туруп, кайра башынан жазганга аракет кылыңыз. Азыр аябай күчтүү медитация жасайбыз. Хоппанапона деген медитацияны жасайбыз. Балким уже жасагандырсыз, менин YouTube'да бул бесплатный эле версиясы бар. Чыгарып койгом.
И Хопонопона бул гавайская методика достижения цели деп коет. Кадимкиде иштейт. Эмне үчүн иштейт? Себеби дегенде бизде түрдүү негативный установкалар бар, негативдүү ишенимдер бар, негативдүү программалар бар. И биздин айланабызда болуп жаткан адамдар дагы биздин балким, мисалы сиз бир ичкен адамды көрүп калсаңыз, өзүңүздө мен сизде жок да программа ичиш керек деген, бирок сиздин айланаңызда ушул ичкен адамды көрүп калсаңыз же бир аварияны көрүп калсаңыз, демек сиздин жашооңузда болбосо дагы мурдун ата энеңиздин жашооңузда же болбосо генетическая память деген бар да, родовая травма дегендер бар. Может, чоң атабыз и ошол нерсе болгон жашоосунда, и ошол нерсе баягындай калып кеткен. И ошондуктан ошол нерсени сиз дайыма көрө бересиз. Или жашооңузда азыр бир жаман нерсе болуп аткандыр, может карызга батып, каяктан ушундай менин жашоомо ушулар келип калды деп таң калышыңыз мүмкүн. И ошол программаларды тазалашыбыз керек болот, очищение. Катып калды го дегенде биз медитация жасабайбыз, себеби дегенде катса жасабайбыз, катып атабы? Катып аткан болсо анда сабакты бүтүрөбүз. Менде жакшы эле көрсөтөт, мен алабук адаммын, бирок катып калыш деле мүмкүн. Мен кече түшүндүрдүм. Катып калды го деп жазгандан мурун бир сыйра телефонуңузду текшерип, перезагрузка кылып, өчүрүп, жандырып, кайра чыгып, кайра кирип аракет кылып көрүңүз. Балким сиздин телефонуңуздандыр. Анан бул жерге эле катып калды го деп баарын настроениясын түшүргөндөн көрө бир аракет кылып көрүңүз. Ошондо да болбосо анан кийин жазыңыз. Сразу эле катып калса жазгандын кереги жок. Кече эле түшүндүрдүм. Эгер ката турган болсо биз медитация жасабайбыз. Бул медитация ошол программаларды тазалайт. Негативный программаларды тазалайт. Кантип? Биз 4 эле сүйлөмдү кайталайбыз азыр. Кайра эле 4 эле сүйлөмдү кайталайбыз. Мен сени, жок, мен өкүнөм, мени кечир, мен сени сүйөм, мен сага ыраазымын. Бул сөздөрдү кимге арнайбыз, кимге карата айтылат? Бул сөздөр Кудайга карата айтылат. Мисалы азыр жашооңузда бир кыйынчылык болуп жаткандыр. Или карызга батып калдыңыз, или ооруп атасыз. Бир ситуация бар да, эми сөзсүз түрдө идеальный болбойт да жашообузда. Или бир нерсени каалап жатасыз. Же доходуңуздун өсүшүн каалап жатасыз. Же бирөө менен урушуп калдыңыз, неважно, бир каалаган максатка жасаса болот. Бул Хопонопонаны каалаган нерсеге жасасаңыз болот. Кандай гана ситуация болбосун, ошол ситуацияны может оңдош керек болуптур. Хопонопона с перевода с гавайского языка означает очищение. Очищение. Ошол негативдүү программаны тазалоо. Ошол негатив сиздин азыр болуп жаткан, биздин болуп жаткан негативный нерсе программа бузулуп калган үчүн ошол болду. Ошол программаны тазалап койсок, ал оңдолот. Исправление болот, оңдолот. Каталарды оңдойт. Кантип? Биз Кудайга кайрылабыз. Мен өкүнөм ошол программаны өзүм бузуп алганым үчүн, ошол нерсени өзүм чакырып алганым үчүн. Ошол ойду мен өзүм жаман ой кеткен, анан ошол келген да. Балким сиздендир, балким сиздин ата энеңизден, балким чоң атаңыздан ошол ой. Мен кантип эле мен ошентип ойлоноюн деп ойлошуңуз мүмкүн. Сиз ойлонбосоңуз, бул генетическая родовая травма деген бар. Аны түшүнүүнүн кереги жок. Болгону сизде ошол нерсе болуп жаткан болсо, демек тазалаш керек. Мен өкүнөм, мени кечир, сени сүйөм, сага ыраазымын. Мен өкүнөм дегенде, мен өкүнөм. Мен ушул ситуацияны, ушул ойду чакырып алганым үчүн, мен жашоомдо болуп жаткан үчүн. Мени кечир. Бирок биз сразу Кудайды күнөөлөйбүз го. Кудайды күнөөлөп баштайбыз.
бир нерсе болсо эле эмне үчүн мен Кудай, эмне үчүн мени жазалап жатасың, эмне үчүн менин жашоомдо баарың жашосоң, эмне үчүн менин жашоом деп биз налыганда биз Кудайды күнөөлөп аткан болобуз да. Ошону Кудайдан кайра кечирим сурайбыз. Кечирип кой, мен өзүм ошол ойду киргизип алып, кайра сени күнөөлөгөнүм үчүн кечирим сурайм. Мен өкүнөм, өзүм ошол ойду киргизип алдым, чакырып алдым. Бирок мен өкүнөм, кечирим сурайм, сени күнөөлүү кылганым үчүн. Бул Кудайга кайрылып атабыз. Мен сени жакшы көрөм дейбиз. Мен сени сүйөм Кудай. Ага чейин мен сага ыраазымын дейбиз. Мен билем, бул ситуацияда мени жалгыз калтырбайсың, мага жардам бересиң. Ошондуктан мен сага ыраазымын. Заранее ыраазычылык билдиребиз. Ошол ситуациянын оңдошуна ушунчалык уверенность берет да. Мен сага ыраазымын дегенде. Уже ошол ситуациядан мени чыгардың деген мааниде айтып атат. Мен сени сүйөм. Ошонун баардыгы үчүн мен сени сүйөм. 4 эле сүйлөм. Канча жолу кайталашыбыз керек. Кадимкиде бизде нейронный связьдар бар. Ошол жаман нерсени кириш үчүн бизде нейронный связь пайда болгон. Нейронный связь тууралуу кечээ айтып кеттим сабакта. Ошол нейронный связь үзүлүш үчүн сразу моментально ал уже кирип калың болуп калган, үзүлүш үчүн нервный напряжение болот. Баш ооруйт, же кускуңуз келет, же көнүңүз ар кимге ар түрдүү. Ана мен көнүм айланбады го деп таң калбаңыз. Может айланбашы деле мүмкүн. Кичине башыңыз оорушу мүмкүн, же жүрөгүңүз айланышы мүмкүн, же ичиңиз оорушу мүмкүн. Неприятное чувство, сизге жагымсыз бир сезим келет, байкайсыз. Нервный напряжение болгонуңузду байкайсыз. Кайталай бергенде жанагы үзүлүп жаткан мезгилде, ошол нейронный связь үзүлүп атканда кадимкидей бизге жагымсыз сезимдер келет. Анан ордуна бизге позитивдүү, бизге керектүү программа келет. Мисалы, азыр карызыңыз болсо, сен карызыңан кутуласың, же кирешең өсөт деген программа келет. Ооруп жаткан болсоңуз, сен ден соолугуңда болосуң, айыгасың деген программа келет. Жеңил сезим келет. Ошол жаңы программа орношкондо өтө жеңил, сонун сезим келет. Өзүңүздү сонун сезип каласыз. Ошол жеңил сезим келгичекти жасайсыз. Ар кимге ар түрдүү. Мисалы, мага 1-2 мүнөттүн ичинде эле келет. Себеби мен көп жасайм бул медитацияны. Өтө көп жасаган үчүн баягы тез болот да. Эгер сиз биринчи жолу жасап жаткан болсоңуз, узагыраак да келиши мүмкүн ошол жеңил сезим. Главное, жеңил сезим келгичек жасаңыз. Мен азыр өзүмдүн жеңил сезимим келгичекти жасайм жана токтотом. Дальше мен группага жиберип коем. Бул Хопонопоно бекер эле доступта турат. Жасагандырсыз балким уже. Результаттар сонун, адамдар ден соолугун оңдошту, карыздарынан кутулду. Ажырашып кеткендер жарашты. Түгөйүн таппагандар түгөйүн тапты. Бул медитация билинбеген менен өтө күчтүү медитация. Азыр чогуу кайталайбыз, чогуу мен артынан кайталайсыз. Ал үчүн альфа режимге киришиңиз керек болот. Альфа режимге кириш үчүн көзүңүздү жумуп, түз отурабыз, жатып кылбаңыз, түз отуруп жасайбыз. Позвоночник түп-түз болуш керек, омуртка тутуму. Ошондо гана медитация жакшы болот. Түз отуруп, максималдуу денебизди бош коебуз. Ал үчүн дем алабыз, терең дем алабыз. Ким азыр чатка жаза турган болсо, блок коем. Менин каналыма эч качан кире албайсыңар. Мешать этпейбиз бири-бирибизге. Терең дем алабыз ичибиз менен. Акырын чыгарабыз. Терең дем алабыз ичибиз менен. 4 секундага задержка алабыз, акырын чыгарабыз. Альфа режимге киребиз. Эч нерсени ойлонбоңуз. Эч нерсени ойлонгонго акыбалыңыз да жок. Көзүңүздү да ачкыңыз келбейт. Ушунчалык сонун абалдасыз. Бутуңуздун булчуңдарын, санын булчуңдарын бошогонун байкаңыз. Белиңиздин булчуңдарын бошогонун байкаңыз. Сиз дем алган сайын булчуңдарыңыз бошоп барат. Артыман кайталаңыз. Ошол максатыңызды биринчи тактап алыңыз. Эмнени каалайсыз бул медитациядан?
Мен өкүнөм. Мени кечир. Сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мени кечир. Ой, мен сени жакшы көрөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сени сүйөм. Мен сага ыраазымын. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Мен өкүнөм. Мени кечир.
Мен сага ыраазымын. Мен сени сүйөм. Өтө жеңил сезим келди. Жүрөгүм прям балкып сонун болду. Аба жетишпей калды. Бир мезгилде ыйлагым келди. Мээримден бир нерсе туруп калды. Кадимкидей көзүмө жаш келип калды. Мойнум кысылды. Нерв напряжение болгонун байкадым. Бир мезгилде аба жетти. Мындай кан айланганың билинди да. Жеңил болуп сонун болуп калдым. Жеңил болуп калчак жасаңыз, биринчи билинбеши мүмкүн. Узак мөөнөттө мага нерв напряжение такыр билинбейт. Прям акыркы 3-4 жолу кайталаганда эле болду да ошол нерсе. Прям нервиме келди, көзүмө жаш толуп калды. Кыйналдым. Ошентсе да улантыш керек, кыйналсаңыз дагы. Бир мезгилде сонун сезим келди. Эгер сизге жеңил сезим келе элек болсо, дальше улантабыз. Бул медитация тууралуу, бул методика тууралуу дагы терең билгиңиз келсе, Джо Витале. Жүрөгүңүз ооруп атса, дальше жасаңыз. Жүрөгүңүз оорубай калыш керек. Жеңил болуп калгыча жасаңыз. Джо Витале деген врач бар, доктор, психолог. Ошонун китеби бар. Жизнь без границ деген. YouTube'да бесплатный версияда аудиокнигасы бар. 6 сааттык ошону уксаңыздар, прям сонун түшүндүрүлгөн, сонун айтып берилген. Бул методика каяктан келген, кандай результаттар болду, угуп чыксаңыздар болот. Ал китепти мен 3-4 жолу кайра уктум. Дагы деле уккандан тажабайм. Аябай сонун китеп. Азыр мен ссылкасын жиберип коем группаларга. Дальше жеңил сезим келбегендер ошол угуп алып жазсаңар болот, же өзүңөрчө деле кайталап жазсаңар болот. Бул медитация менде круглосуточно мээримде жүрөт. Өзүмчө эле кайталап жүрө берем. Эч мындай проблема жок болсо деле тазаланып турайын, негативный программалар келбесин деп. Мен өкүнөм, мени кечир, сени сүйөм, сага ыраазымын. Круглосуточно айтып жүрө берем. Ушунчалык көнүп калган мен. Барыңар жакшы көрөм, ийгиликтүү өтсүн күнүңүздөр. Эртең саат 6-да көрүшкөнгө чейин. Эртең билбейм кайсыл жерде болот, по-моему Жалал Абадта болобуз. Эртең 12-сиби? Эртең Жалал Абадта болобуз. Жалал Абадта болобуз. Бүрсү күнү Ошто болобуз, по-моему, же Жалал Абадта болобузбу? Посмотрим. Чыгара албай жатсаңыз, кайталаңыз. Бул жерге жазгандан чыкпайт ал. Мен айттым, до конца жасаңыз. Ошону көзүңүздү жумуп альфа режимде тынч отуруп алып, баягы кайталашыңыз керек. Анан жеңил сезим келет. Анан бул оюңузду бөлүп алып бул жакка жазганыңызда чыкпайт. Дальше улантабыз. Кимде чыкпай калса, жеңил сезим болбосо улантыңыз. Пока, барыңар жакшы көрөм, ийгиликтүү болсун күнүңүз. Пока. VIP бүгүн кеч саат 9-да же 10-да көрүшөбүз. Түз эфирден.